Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн атайын рукуячы, белгилүү рукуячы Сулайман Кочкорбаевди өзүбүздүн каналга маек берүүгө чакырганбыз. Ушул жөнүндө сиздерге бир аз маалыматтар, өзүбүздүн суроолорубуз бар, элден чогулган суроолор, көпчүлүгү. Ушул суроолорду берип, элге бир аз маалымат берип кетмекчибиз. Сулайман Кочкорбаев, айтсаңыз, бүгүнкү күндө рукуячы адис катары аябай ушул орчундуу маселелерден бири болуп атат. Сизге элден келген суроолорду даярдап алганбыз. Рукуя деген эмне? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул суроо бизге көп берилет, аябай көп келет бул суроо. Рукуя бул деген арабча сөз. Өзү буну толук колдоно турган болсок, бул сөздө рукуя шар'ия десек эң туура болот. Рукуя шария дегени Куран аяттары менен жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген сүннөттөгү дуалар менен дем салуу дегени. Дем салууда жин ооруларга каршы, сыйкыр ооруларга каршы, тагыраак айтканда кара дуага каршы жана көз ооруларына каршы окула турган леченияга айтылат. Рукуянын да өзүнүн шарттары бар. Ичиндеги болгон шарттары болсо, рукуя сөзсүз түрдө Куран аяттарынан гана болуш керек, жана пайгамбар алейхисаламдан келген сахих дуалардан гана болуш керек. Ана ошондо биз шар'ий рукуя, шарияттын негизиндеги рукуяны ишке ашырган болобуз. Рукуя дегендин өзүнүн мааниси бул дем салуу дегени. Бул ислам келишинен мурун жахилият доорунда дагы арабтар рукуя менен шугулданган жана өздөрүн рукуя кылдырышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадистеринде ушундай 70 000 адам жаннатка эсепсиз киришет деп, алар ла яркуун ва ла ястаркуун, өздөрүнө рукуя кылдырбагандар жана рукуяны талап кылбагандар, жана рукуяны өздөрүнө талап кылбагандар. Бул хадистин чечимилеп келгенде, рукуя дегенде ошол жахилият доорундагы шариятка зыт болгон, шариятка толук тескери болгон рукуя кылган кишилер жөнүндө айтылып атат. Аллаху алам. Анан бүгүнкү күндө касида дейбизби, элдин арасында бүгүнкү күндө жашообузда бар болгон же болбосо касида сыяктуу калпа, дагы төлгөчү, ушул сыяктуу көз ачыктар деле рукуя окушат. Бирок алардын рукуясы шариятка зыт, тескери болгон рукуялар. Демек, алар исламдан эмес десе да болот. Бая мурда айтканымдай, рукуя Куран жана сүннөттөгү дуалардан гана болсо, ал рукуя шария болот, андан башкалары батыл, бидиат рукуялар. Жакшы. Азыркы заманбап медицина илими жин аламын жокко чыгарат. Сиз рукуячы адис катары айтсаңыз, бул жөнүндө пикириңиз кандай? Рукуя бая жогоруда айтып өткөнүмдөй, жин ооруларга, сыйкыр ооруларга, көз тийүү ооруларга каршы окула турган лечения деп айттык. Бул рукуя үчөө тең, жин оорулары дагы, сыйкыр оорулары дагы, көз тийүү деген оорулар дагы азыркы биздин заманбап медицинага мындай айтканда алар тараптан тан алынбаган оорулар эсептелет. Бүгүнкү күндө мисалы медицина жин оору менен ооруп барса, шизофрения экенсиң, психолог жактан жабыркайт экенсиң, же болбосо көз тийүү ооруларга дагы ушул сыяктуу диагноздорду коет, же болбосо диагнозу жок эле, алардын убактыларын текке кетиришип, кандайдыр бир укол дарылар менен убактылуу гана кармап турушат. Бул оорулар кандай оору десе, буну биз албетте шариятка, Аллахтын динине кайтуу менен гана жооп ала алабыз. Азыркы медицина факттардын негизинде тастыкталган илимге гана алар моюнсунушат, ошо илимди гана тан алышат. Жин аламы бул адамдын көзү көрбөгөн, сезги органдары түшпөгөн, дуалдын артындагы же болбосо бир парданын артындагы факт, бүгүнкү күндө акылдын негизинде, сезги органдардын негизинде факт кыла албай турган бир алам. Көзүгүү дагы ошол сыяктуу. Сыйкыр ооруларды деле ушул сыяктуу. Эми бул ооруларды, сыйкыр, жин, көз ооруларды шариятка кайта турган болсок, Куран-ы Керим Аллах субхана ва таала мындай деп айтат: Астаизу билла ва ма халактул джинна вал инса илля ли'будун. Мен инсан жана жиндерди өзүмө ибадат үчүн жараттым. Аллах Таала
gözgө көрүнө турган махлукаттардын арасынан инсанды тандап алды, өзүнүн жоопкерчилигин жүктөп. Ага акыл деген неаматты берди, башка эч кайсы махлукаттарга бул нерсе берилбеди. Ошондой эле Аллах Таала көзгө көрүнбөгөн, адамдын сезги органдары түшпөгөн ааламдан жин деген ааламды тандап алды дагы, жиндерге дагы адамдарга жүктөгөн жоопкерчиликти жүктөдү. Алардын да акылы бар, алар деле жоопкерчиликке милдеттүү кишилер. Эми ушул нерсени бизге Кур'ан-ы Керим баян кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерде алардын зыяндары жөнүндө, алардын васвасалары жөнүндө, азгырыктары жөнүндө, алар менен жабыркаган учурлар жөнүндө тарыхыбызда көптөгөн аалымдар бул жөнүндө аябай чоң эмгектерди калтырып кетишкен. Биз дагы мусулман адам катары, мусулман болгон соң, албетте далилдерге келе турган болсок, биздин акылыбыз жеткен, акылыбыз жетпеген далилдерге келгенде сөзсүз түрдө Кур'ан Аллахтын сөзү жана Пайгамбар алейхиссаламдын жолуна кайдабыз. Эми жин оорулар бул медицина тарабынан тан алынбаса дагы, акылдын негизинде тан алынбаса дагы, бизге Кур'ан-ы Керим бизге далил болот. Кур'ан-ы Керимди түшүргөн Аллах Таала жана Аллах Тааланын өзү бүгүнкү күндө мына момун мусулмандар ал затка Аллах Таалага иман келтиришет, ал зат түшүргөн Кур'анга иман келтиришет. Бенделердин арасынан тандап алган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга иман келтиребиз. Ошол Пайгамбар алейхиссаламга түшүрүлгөн Кур'анда жиндер аламы жана толтура гайби биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн ааламдар жөнүндө дагы кабарлар келген. Периштелер жөнүндө, жиндер жөнүндө жана жаннат, тозок, кыямат, булар дагы адамдын сезги органдары түшпөгөн Аллах Таала тарабынан келген бизге маалыматтар. Эми силер мусулмандар далилсиз эле көзгө сезги органдарыңар түшпөгөн нерсеге эле иман келтирип ага ишенип кете бересиңерби? Акыры бир нерсени ишениш үчүн бир далил, факт керек го деген суроо туулуп калат да ушул жерде. Биз Аллах Таалага, пайгамбарга жана анын китебине, Аллах Тааланын китеби Кур'анга акылдын негизинде ойлонуу менен, пикир кылуу менен ал затты бар экендигин, Кур'ан чындыгында Аллахтан түшүрүлгөн китеп экендигин, пайгамбар чындыгында Аллах тарабынан бенделердин арасынан тандап алынган чындыгы пайгамбар экендигин биз толугу менен факттын, акылдын негизинде ага иман келтиребиз. Эми буга иман, толук иман келтиргенден кийин ошол Аллах тарабынан накли деп коет. Накли дегени акылды иштетип болбойт ага. Аллах Тааладан келген кабарлар, ага дагы биз ишенебиз. Эгерде жин аламын кимде ким жокко чыгарса, буга ишенбеймин, бул жок нерсе десе, Аллах Таала өзү сактасын, имандан чыгып кетип калат. Имандан чыгып, мусулмандыгынан, имандан кетип калат. Азыр бизде ушундай маселеде да суроо бар. Элден келген суроолорду жыйнап алганбыз да. Жин алам менен инсаният аламынын кандай окшоштуктары бар? Инсан заты көзгө көрүнгөн бул ааламга Аллах Таала орун басар кылып жараткан, инсан затына бүткүл жаратылган нерселерди анын инсандын кызматына кызматкер кылып койгон, бул ааламдын өзүнчө бермети деп атасак болот. Инсан ушундай зат экен, Аллах субханаху ва таала эч кайсы бир көзгө көрүнгөн махлукаттардын арасынан берилбеген бир неаматты бериптир инсанга. Ал кайсы неамат? Акыл деген неамат. Биз көзгө көрүнгөн нерселердин арасынан карай турган болсок, Аллах Таала миллион, керек болсо миллиард деген сан жеткис махлукаттарды жаратты, жаратылган нерселерди. Бирок алардын арасынан инсан гана азиз, улуу, мукаррам кылып жаратып койду. Ошол инсандын кызматында жер дагы, асман дагы, анын ортосунда бардык нерселер адамзаттын кызматы үчүн кызмат кылууда. Адамдын жыргалчылыгы үчүн жаратылган десек жаңылышпайбыз. Эми жиндер болсо адамдын көзүнө көрүнбөгөн гайби махлукаттар, булар жөнүндө жогоруда айтып өткөнүмдөй, Аллах Таала бул тайпаны да жаратты. Бул тайпанын инсанга окшоштук жактары кайсы жерде десе, напс жагынан окшош. Напс каулоолору, алар дагы инсандагы болгон инстинкттер жиндерде да бар. Алар дагы үйлөнүшөт, өздөрүнөн урпак калдырышат. Алардын эркеги болот, аялы болот. Алар да үйлөнүшөт, инсандар сыяктуу коом болуп жашашат. Эми дагы окшоштук бир жагы, Аллах Таала жиндерди инсандар сыяктуу аларга дагы акыл деген неаматты берди. Жер жүзүндө, бул ааламда бизге көзүбүзгө көрүнгөн жана көзүбүзгө көрүнбөгөн ааламдарда эки гана тайпага Аллах Таала өзгөчө бир неаматты берди. Ал кайсы?
ал акыл деген немат. Аллах Таала кара менен акты ажырата турган, акыйкат менен жалганды ажырата турган, ойлой турган, пикирлей турган жана пикирлөө ойлоонун натыйжасында бир натыйжа чыгара турган эки тайпаны гана жаратты тагыраак айтканда. Ал эки тайпа инсандар жана жиндер. Демек инсандар жана жиндер акыл жагынан бири-бирибизге окшошпуз. Эми жаратылыш жагынан бири-бирибизге окшобойбуз. Жаратылыш жагы алар оттон жаралган. Ва халакал жанна мин маржин мин нар. Алар ушундай оттон жаратылды. Инсандар болсо топурактан, ылайдан жаратылды. Бирок жоопкерчилик жагынан биз жиндер менен окшошпуз. Аллах Таала жогоруда айтып өткөнүмдөй бардык нерселерди бул ааламда инсандын кызматы үчүн, инсандын жыргалчылыгы үчүн жаратып койду. Ал эми инсанды эмне үчүн жаратты десе, инсанга дагы бир вазифаны жүктөдү. Жогорудагы зат. Жогорудагы Аллах субхана ва таала инсанды эмне үчүн жаратты десе, Аллах Таала өзү Куранында, китебинде баян кылат. Астагфиру билlah. Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'будун. Мен инсандарды жана жиндерди өзүмө ибадат үчүн жараттым. Аллах Таала инсандарга жана жиндерге ушул Курандын вазифасын жүктөдү, милдетин жүктөдү. Эртең кыяматта инсандар бул дүйнөдөгү жашыруун жана ашкере амалдары жөнүндө акыретте жооп бергендей эле, жиндер дагы бул дүйнөдө жасаган жакшы жана жаман амалдары жөнүндө албетте жооп берет. Инсандарга даярдалган жаннат жана тозок жиндерге да даярдалды. Алар деле бул дүйнөдө акырети үчүн, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн пайгамбардын жолуна ээрчип, ошонун жолунда Аллах көрсөткөндөй пайгамбар айткандай жашаса, аларга дагы жакшылык вада кылынды. Тескерисин жасаса, аларга дагы инсандар сыяктуу жаман жаханнам, тозок азабы вада кылынды. Окшоштук жактарыбыз ушул. Андан келип чыгып, анда мен өзүмдө суроо пайда болду. Жиндердин да мусулман, капыр же башка диндер болуп, аларда да ушундай нерсе барбы? Бар, аларда эле адамдар кандай жашаса, адамдар ортосундагы мамилелер кандай болсо, дос, душман, жакшы жаман болсо, аларда деле ушул сыяктуу нерселер бар. Аларда деле мусулманы бар, мусулман капыры бар. Алар деле бири-бири менен душман болуп согушуп, урушушат. Алар деле ошол жашоо үчүн күрөшөт. Аларда бизде кандай болсо, аларда деле кудум ушундай. Жин, сыйкыр жана кара дуа оорулары кандай оорулар? Жин оору бул маселеде уламалар эки түрлүү ача пикирлер бар. Жин сырттан адамды васваса кылат, адамды азгырат десе, дагы башка алымдарыбыз жин адамга кадимкидей кирип алат дагы, адамдын денесине отуруп, кээде адамды толук башкара алышы мүмкүн, кээде адамды жинди кылып коюшу мүмкүн, адамга ар кандай материалдык зыяндарды жеткирет деп айтышат. Эми мен өзүм ушул рукуя ишин аркалаган айтайлык адис катары ушул нерсени жашоодо көрдүм. Жиндердин адамга материалдык зыяндары бул акыйкат, чындык. Эч ким инкар кыла албай турган бул вакыйлык, жашообузда болуп аткан айтайлык абал. Эми жин кээ бир алымдар айтат, ичине кирбейт, бирок сыртында болуп алып, адамга зыян жеткирет дешет. Эми бул эки түрлүү пикирлер бар, бирок экөө тең, натыйжасы бирдей эле. Эмнеге десе, жиндин зыяны барбы десе, зыяны бар деп айтышат баары. Эми сыйкыр оорулар кандай? Сыйкыр бул эзелтен Аллах субхана ва таала тарабынан түшүрүлгөн илим. Бул адамдар ойлоп тапкан илим эмес. Бул илимде Кур'аны Каримде Аллах субхана ва таала Бакара сүрөсүндө өзү баян кылат. Харут, Марут деген периштелерди атайын асмандан жерде сыноо кылыш үчүн, фитна болуш үчүн Аллах Таала жердеги адамдарды айтайлык, жердеги адамдарды жаманынан жакшысын ажыратып алыш үчүн, тозоку адамдан жаннаты адамды ажыратып алыш үчүн, жерде сыноо болуш үчүн Аллах Таала өзүнүн каалоосу менен бул нерсени түшүрдү. Бул илимде Харут, Марут периштелер менен, Харут, Марут периштелери жерге түшкөндө булар айтат эле: "Иннама нахну фитнатун фала такфур." Биз фитнабыз, фала такфур. Капыр болбогула Аллах Таалага. Демек ушул аяттан келип чыгат, сыйкыр менен алек болгон кишилер динден чыгып кетет деген уламалар ушул аяттан далилди да алышат. Эми биз фитнабыз, биз азгырыкпыз. Аллах тарабынан ушундай бизге милдет жүктөтүлгөн. Буну үйрөнбөгүлө. Бул илим жакшылыкты алып келбей турган илим. Бунун пайдасынан зыяны көбүрөөк болгон илим.
Бул илим аял менен ма юфарриқуна байнал мар'i ва завжи, эркек менен эрди катынын ортосун ажыратып жибере турган, адамдардын арасында ыдыратып жибере турган, бузгунчулуктарды пайда кыла турган, канча балдарды жетимге айландыра турган, канча ооручандарды пайда кыла турган илим деп айтылат. Анан бул периштелерден кээ бир адамдар келип үйрөнүштү. Сыйкырды үйрөнүп, анан сыйкырды жайышты. Сыйкыр жөнүндө тарых, мына Сулайман алейхиссалам доорунда дагы өтө чоң бир окуялар болуп өткөн. Сыйкыр жөнүндө буну биз китептерден, тафсир китептерден, окуялардан билебиз. Анан сыйкыр дагы бүгүнкү күндө дагы бул фитналыгын улантууда, бүгүнкү күндө дагы адамдар үчүн өтө чоң сыноо, өтө чоң фитна болууда. Эми бул сыйкыр өзүнүн бир убагында кандайдыр алсырап кетет экен, ошол заманда жашап аткан адамдардын сыйкырга болгон мамилесине байланыштуу. Тарыхта көп, мисалы үчүн Европада орто кылым доорунда сыйкырчыларды чекеден жагышкан, өрттөшкөн, аларды жок кылышкан, аябай азайып кеткен. Анан биздин айтайлык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Умар разияллаху анху доорунда Ибн Жубала деген сахабаны Умар амирул муъминин болуп турган кезде, Ибн Жубала мекенди айлангыла, өлкөнү баарын кыдырып чыккыла, кайсы жерден сыйкырчыны кармасаңар алып келгиле, аларды жазага тартабыз деген буйруктарды берген. Кийинки доорларда дагы ушундай доорлар уланып келген, бирок тилекке каршы кээ бир дооруларда буларга кенен эркин, кенен абалды таштап койгон доорлар болуп атат. Айрыкча бүгүнкү күнүбүздө дагы булар кенен рекламаларын телевиденияга берип, ачык биз 200% гадат этебиз, же болбосо биз ишиңди жүрбөй аткан ишиңди, бизнесиңди жүргүзүп коебуз, сага мындай кылып беребиз, тигиндей кылып беребиз деген убадалар менен, анан элдин дагы ошого жараша диндеги болгон түшүнүктөрү өтө төмөн болгондуктан бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар сыйкырчыга барып, эмне проблема болсо, жаман түш көрсө деле сыйкырчыга барып, жакшы түш көрсө деле сыйкырчыга барып, бирөөнү жек көрүп калса деле сыйкырчыга барып, көрө албастыктар, ошонун айынан бүгүнкү күндө бул оорулар көбөйүп кеткен учуру. Эми демек сыйкыр, жин оорусу бул Курандан биз айтып өттүк, анан жашоодогу абалды, бүгүнкү күндөгү абалды дагы айтып өттүк. Эми мындан кутулуштун жолдору да бар. Аны иншаллах ал жөнүндө суроолорубуз бар. Азыр могу суроого бир кошумча суроо пайда болду да. Илгертен сыйкырчылар ушинтип келген деп айтып келип атасыз, бирок азыркы күндө сыйкырчылар жөнүндө эл сүйлөбөйт деле. Азыр сыйкырчылар же башка аттар менен аталып калганбы? Азыр сыйкырчыга барды, сыйкырчы тигинтиптир, минтиптир деген сөздөрдү көп укпай калдык да. Көз ачык дегенди угабыз, мисалы үчүн. Сөз көз ачык менен сыйкырчынын айырмасы жок, болгону атында гана. Сыйкыр дегени сахар арабтардын сөзү, кыргыздар сыйкырчы деп, же болбосо сыйкыр кылды, амал жасады деп иштетет. Кээ бирки региондордо буну көз ачыктык, дагы башка жерлерде төлгөчү дейбиз, дагы башка жерлерде калпа, дагы касыйдачы, дагы ушул сыяктуу көптөгөн аттар бар. Бирок анын атында эмес дейиш, анын кылып аткан амалында. Эгерде сыйкыр амалын жасаган болсо, демек ал сыйкырчы. Эгер ошол кара дуаны жасаган болсо, демек ал көз ачык. Ошол жерине көңүл бурабыз. Эми сыйкырчылар сыйкырдын бүгүнкү күндө абалын айтып өттүк. Эми сыйкыр кандай болот? Бул жөнүндө да бир аз түшүндүрмө берип кетейин. Сыйкыр ошол периштелер алып келген жерге азгырык болгон, жерди сыноо үчүн адамдардын арасында фитна болуш үчүн таралган илим. Эми бул илимди үйрөнүп алып, урпактан урпакка өтүп, бүгүнкү күндө биздин заманыбызда дагы бар болгон илим. Эми бул илимди көз ачыктар жасашат. Аны жасап атканда кантип жасайт? Ошол китебинен карап туруп сыйкырды окуп койсо эле бир адам жинде болуп калабы? Же бир адам өлүп калабы ошону окуп койсо эле? Бул жагы да кызыктуу да. Кандай болот десе, сыйкырчы көз ачык жиндердин жардамысыз сыйкырды жасай албайт. Эч качан жасай албайт. Чогуу иштешет. Ортодо келишим болот. Ал келишимди түзүш үчүн биринчи ошол аламга кириш керек көз ачык. Ал аламга кириш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөкөй адам барып бирдемелерди окуп жин менен келишим түзөм десе түзө албайт. Ал үчүн бизде элибиз баарыбыз билебиз, мойнун алуу деген нерсе бар. Ооруп калат дагы, анан мойнун алдыргыла бир аз киши көрсүн, киши көрүп теспит атып отурса, бул адам жакшы болуп калат деп мойнун алдырып коет. Сайыз доорунда аябай көп болгон. Кечиресиз, жанагы кыргызчылык дегенде ушул бар да. Ушул бар, ушул. Айтып атам го, иш сөздө эмес. Кээ биркилер кыргызчылык деп Куран окуп дем салганды дагы кыргызчылык дейт, көз ачыкка барганды дагы кыргызчылык дейт.
Анан дагы башка арам жолдор жасаганда кыргызчылык дейиш болгон да, бул салттагы нерсе деп. Ошол кыргызчылык дегенде кылып аткан ишине каралат. Эгер бир мечиттин имамына барып дем салганды кыргызчылык десе, анда ал туура эле нерсе. Бирок көз ачыкка барып туруп, ага бир нерсени окутуп, андан бир дем салдырам деп барган болсо, ал кыргызчылык эмес, ал бидиятчылык, ал капырчылык мындай айтканда. Эми баягы сөзүбүздү улантайлы. Сыйкыр качан жасалат? Жиндер менен келишим түзүлгөндө гана. Жиндер менен келишим түзүш үчүн жиндердин аламына кириш керек. Ошол баягы сыйкырдын сыйкыр китептин эмесинин барагын ачыш керек. Тагыраак айтканда сыйкырдын терезесине, эшигине кириш керек деген сөз чыгат да. Ал жака кирүүнүн эң биринчи кадамы мойнун алуу. Мойнун алгандан кийин, көз ачыктыкты мойнун алгандан кийин, анан буну кадимкидей үйрөнөт. Өзүнүн дуаларын, китептерин илгертен урпактан урпакка өтүп келген баягы дуаларын окуганда, ошолорду үйрөнгөндөн кийин булар жиндер менен алаканы түзүшөт. Анан жиндер буларга келет, ар кандай түстө келет, албарстуу болуп келет, же болбосо ажыдар болуп келиши мүмкүн, коркутуп келет. Ошол убакта булар коркпостон баягы жиндерди мойын сундуруш керек болот да. Кээде мазарларга барып, мүрзөлөргө барып, түндө барып ошол дуаны окуйсуң, кам менен жуунушуң керек, бээ таарат намаз окушуң керек, же болбосо ушундай Аллах Таала харам кылган, Аллах Таала ширк кылган эң жаман иштерге буйруйт. Ошолорду аткарганда, анан дуаларды окуганда, анан жиндер ага моюн сунат. Жиндер моюн сунгандан кийин бир адам бир заказ менен келди да, көз ачыкка мисалы үчүн. Фаланчы абысынымды жек көрөмүн, кайненемди жек көрөмүн, же келинимди жек көрөмүн. Ошону бирдеме кылып койчу, мага жакын кылып койчу, же болбосо аны менден алыстатып койчу, аны бир ооручан кылып койчу десе, баягы сыйкырчы дуаларын окуп, баягы жиндер менен келишим түзөт ошол учурда. Келишимде жиндер ага талап коет. Ошол талабын аткаргандан кийин гана сыйкыр ишке кетет, ишке ашат. Эгер талабын, жиндердин талабын аткарбай койсо, анда ишке ашпайт. Жиндердин талабы кандай? Жиндердин талабы күфүр, эң жаман, эң нажас болгон, эң Аллах Таалага күнөөкөр болгон иштерге жумшайт, баягы буйруйт көз ачыктарды. Мисалы үчүн даратсыз намаз окуу, жайнамаздын астына Куран китепти коюп алып, үстүндө тебелеп намаз окуу, жада калса өзүнүн махрамы, жакын карындашы, жакын эжеси, ошолорго чейин зина кылганга, жыныстык катнаш кылганга чейин буйруйт да. Ушундай эң жаман иштерди жасаганда, анан булар бунун сөзүнө лаббай деп туруп, макул деп туруп, анан баягы ишке түшөт. Сыйкыр окулгандан кийин дароо ал нерсе окулган кишиге, мисалы үчүн бир адамга сыйкыр окуган болсо, ошол адамга сыйкыр окуп койсо эле таасир бербейт. Эми аны таасир бериш үчүн баягы сыйкырга муаккел болгон, сыйкыр ортодо жиндер менен келишим болгондон кийин, ошол сыйкырды ишке ашырыш үчүн жин жолго түшөт. Жин. Эми жин, баягы жин инсандын 3 абалы дейбиз, ошол абалды күтүп жашайт. Эгерде катуу коркуп кетсе, катуу чочуп өзүнүн абалын жоготуп койсо, катуу сүйүнсө, катуу ачууланса, кафилет дейбиз. Кафилет дегени окуп аткан ибадаттарын токтотуп, арам нерселерге, зина, ушундай жаман нерселерге кирип кеткенде, баягы жиндин кирип кетишине адамда эшик ачылып калат экен. Ошо менен ага зыян ошо менен жабышат. Пайгамбар алейхиссаламдын бир хадис бар. 3 түрлүү адам жаннатка кирбейт. Бирөө араккеч, аябай аракка берилип кеткен киши. Экинчиси болсо сыйкырга ишенген киши деп айтылат да. Сыйкырга ишенген киши деген кандай десе, сыйкырчыга ишенип, ага сыйкырчыга каттап, сыйкырчы менен баягы мен азыр бирөөдү окутам, мен сөзсүз ошол нерсе зыян берет деп сыйкырдын затына ушундай баа берген кишилер жаннатка кирбейт деген. Анткени биз этикадда эмне кылабыз? Бул этикадый хадис да. Этикадыбызда Аллах Таала каалабаса эч кандай зыян болбойт. Аллах Таала каалабаса миллион жолу көзү ачык, миллион жолу окуса дагы ал таасирин бербейт. Ошон үчүн Алланын каалоо болгондуктан сыйкыр менен ооруткан кишилер дагы бул Алланын каалоо болду деп жакындарынан, абысындарынан, кайненесинен, же келиндеринен, же жакын туугандарынан бул нерсени ошолор жасады деп аларга таңуулабай, Аллахтын казасы болду, Аллахтын тагдыры экен, кадары экен, мага ушинтип Аллах Таала сынады. Бул сыноолорго эми сабыр кылып, өзүнүн жолу менен, шарий рукуя менен, жана ибадаттарды бекем кылуу менен чыгып кетемин деген позицияда болсо мусулман адам, бул оорулардан кутулушу эң эле оңой болот. Эгерде бирөөлөрдөн көрүп, күмөнгө батып, сыйкыр жасап койду тиги деп сыйкырга ишенген адам сыяктуу болуп калса, анда бул оорулардан арылыш дагы аябай кеч болуп кетет. Мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Жин, сыйкыр ооруларынын симптомдору, белгилери кандай болот? Мисалы үчүн адамдар
өздөрү ошол жин сыйкыр оору менен ооругандарын кээ биргилер биле албай жүрөт да. Көп ушундай суроолор болот. Ошолор кантип билишет өзүнүн ушундай? Жакшы суроо. Сыйкыр жин оорулары, булардын симптомдору бири-бирине аябай окшош. Сыйкыр менен ооруган киши эң биринчи түшү бузулуп баштайт. Уйкудагы түшү. Түшүндө жылан, ит, жаш балдар, мышык, чычкан жана жакын өзүнүн жакын өтүп кеткен адамдардын түшүндө көп көрүүсү, же болбосо уктап баратып, уйку менен уйку эмесинин арасында колу бүтө силкинип чочуп ойгонуп кетиши, уйкусунун начарлоосу, уйкуда рахат таба албастыгы, анан жашоодогу симптомдоруна келсек, жүрөк жана баш. Жүрөк көп ооруйт, кысылат, сыгылат, баш мегирин сыяктуу бир бөлүгү, же оңу, же сол жагы, же төөсү, же чекеси аябай ооруйт. Анан жашоодогу дагы белгилерден бири жакындары менен келише албай калышы мүмкүн. Сыйкырдын күчү менен жалгыздыкты каалап калат, көпчүлүктү жек көрөт, көпчүлүк бар жерден качып калат. Кээде сыйкырдын күчү аябай көп болгондо өзү бир комнатасына кирип алып, комнатасынан чыкпай койгон учурлар болот. Жапай адам сыяктуу болуп калат да. Анан жин кирген адамдын жүзүнө мындай тик карап сүйлөй албай калат. Көзү жалтаңдап калат. Пикирлери тунуп калбай калат. Бирдемени пикирлеп баратып, ойлонуп баратып, оюна жетпей коет. Пикир, ойлору чачыранды болуп калат. Анан жубайы болсо, эгерде эрди катын жашап аткан болсо, эрине же аялына сыйкыр жасалган болсо, аларды ажыратыш үчүн сыйкыр жасалган болсо, жек көрүп калат. Ал менен ошол эркек аял мамилелери бузулуп кетет ортодо. Ошол сыйкырдын эң чоң симптомдору. Анан сыйкырдын дагы түрлөрү көп. Сыйкырдын дагы эң чоң түрлөрү 8 түргө бөлүнөт дагы. Анан сыйкырдын түрүнө жараша, анан сыйкырдын дагы максатына жараша, сыйкырдын симптомдору дагы ар түрлүү болушу мүмкүн, адамга дагы жараша. Мисалы үчүн, эки адамды ажыратыш үчүн, эрди катынды ажыратыш үчүн сыйкыр жасалган болсо, ал өлтүрүш үчүн сыйкыр жасалган сыйкыр менен экөөнүн айырмасы бар да. Өлтүрүш үчүн сыйкыр жасалганда адам жашоодон үмүтсүздүккө түшөт. Жашагысы келбей, жүрөк кысылып, эмне кылаарын билбей, акыры аягында ошол өзүң өлтүр деген ичинде бир кандайдыр ой келе берет да. Кээде ошону сүйлөшү мүмкүн, өзүң өлтүрүп ал, бар. Жипти астына ал деп. Ушул жерде суроо пайда болду менде. Азыркы көпчүлүк өспүрүм жаштардын арасында илгери болбогон көрүнүштөрдө булар жаңы пайда болгон. Өзүн өзү өлтүрүп алуу фактылар пайда болуп атат. Бизде да деле өзүн асып алгандар бар. Башка чет өлкөлөрдө мисалы жанкечтиктер. Ооба, жанкечтиктер. Көп өлкөлөрдө өзүнүн жанын кыйган чоң мосттордон тыштап бергендер бар. Мусулман өлкөлөрдө деле мисалы үчүн Истанбулдарда баягы чоң мосттордон аябай мода болуп кеткен да, өзүнүн жанын кыйгандар. Ошолорго сиз айткандай жогорудагы сыйкыр же ушундай бир кара дубалардын себеби болушу мүмкүнбү? Бир сөз менен айтканда жоопу болушу мүмкүн. Сыйкыр менен сыйкыр буну ошондой жагдайга түртүшү мүмкүн деп жооп беребиз. Бирок бунун көптөгөн абалдар бар, көптөгөн себептер болушу мүмкүн анын ушундай натыйжага, ушундай чечимге келишине. Мисалы үчүн бул нерсе Япония өлкөсүндө дүйнө жүзүндө өзүнүн жанкечтик кылган мамлекеттердин катарында адам санына жараша Япония биринчи орунда турат экен да. Анан Европа турат экен, Америка ушул мындай ойлоп карасаңыз, өнүккөн өлкөлөрдө бул көп экен. Өнүккөн өлкөлөрдө. Жакыр өлкөлөрдө, мусулман өлкөлөрдө бул нерсе аз экен. Эмнеге мындай болду деп бир кызыгып көрдүм да өзүм дагы ушул маселеде. Көрсө бул ушул изилденип көрсөм, бул нерсенин себептери мисалы Японияда жөнөкөй эле бир аз депрессияга түшүп калса, студент университетте окуйт, норма болгон бир баага жете албай калды. Баягы экзамендери ийгиликсиз болуп калды бир аз. Эми ошондо бул адам мен досторумдун артынан калып кеттим, же болбосо бир заводдо иштеп аткан киши өзүнүн коллективдери менен, шериктери менен караганда, аларга караганда бул аябай аз ийгиликтер жараткан болсо, бул деле депрессияга, стресске түшүп, үйүнө барып жатып алып, 6 ай чыкпай, 7 ай чыкпай, анан кийин коңшулары жыттанып кеткенде билип, анан барып көмүп коюшат экен да, өздөрүнүн эмесине жараша. Бул адамдын кандай десек болот? Биринчиден этикат, ыймандын алсыздыгынан улам болот. Биринчиден. Же болсо ыймандын жоктугунан болот. Бүгүнкү күндө капиталисттик мамлекеттерде
Бул кандай десек болот? Бир аз ийгиликке жетпей калса, же жакшы көргөн, бир сүйгөн кызы менен келише албай калса деле өзүн асып алган учурлар көп да. Неге десе, бул жашоодон максат, бул жашоодо мусулман адам алардан айырмаланып турат да. Аллахка иман келтирет, жаннат, тозок, кыямат, эсеп китеп, акырет, бул дүйнө сыноо дүйнө. Бул дүйнөдө биз акырет түбөлүк жашоого даярданышыбыз керек деген андагы этикаттар, андагы иман болгондуктан бул дүйнөдөгү ар кандай терс ага жолугуп аткан, дуучар болуп аткан жагдайларга бул сабыр кылат дагы. Ошол сабыр үчүн керек болсо ажырланам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушунун бир хадис менен алдын алып койгон. Айтайлык: "Ма а'жаба би амри муслим", мусулмандын иши кандай да сонун деп Пайгамбар мактады мусулмандын ишин. Кандай да сонун мусулмандын иши. Эгер ага жакшылык жетсе, ага шүгүр кылып ажырланат, жамандык жетсе, жамандыкка сабыр кылып, анда дагы ажырланат. Ажырланат деген соо болот. Ошодо эки нерсе адамга дуучар болот экен, дайым эки нерсеге жолугуп берет экен, жакшылык, жамандык. Адамдын табигаты, адам өзү жактырган нерселерге жолугат экен, жана адам жактырбаган көйгөйлөргө жолугат экен, проблемаларга. Ошол проблемаларга жолукканда адам сыналат экен да. Ошолордо ошол проблеманы көтөрө албай, жеңил эле проблема болсо деле, чечип коюш оңой эле болгон проблема болсо деле, ошол проблемага чыдай албастан өзүнүн асынып жүргөндөр бар да. Япон калкын сүрүштүрүп келсеңиз, жөнөкөй эле экзаменден өтпөй калгандыгы үчүн, баары бир айлык алса, бунун айлыгы кыскартылып койгондугу үчүн, же бирөө урушуп койгондугу үчүн да өзүн асып алат экен. Бизде андай нерсе жок да, аз да андай нерсе. Эми жин ооруларга байланыштуубу ушул асынуулар десе, ооба, бундайларды биз өзүм рукуя окуп жүрүп өзүм да көрдүм. Бизге мындан 3 жыл, 2016-жылы, Аллах алам 4 жыл болуп калыптыр. Бир жигит келди да, жаңы үйлөнгөн, аялы боюнда бар, кош бойлуу, жин менен ооруп калыптыр. Окусам ушундай бир күчөнүп, зырланып, тер басып, жин контактка чыкты. Анан окуп бүтүп, үйдүн ээлерине айттым, бул баланы сөзсүз алып келгиле. Өтө кооптуу абалда турат. Буну алып келип окутуш керек. Окутпаса болбойт, такыр болбойт деп түшүндүргөнүмө карабастан, кайдыгерлик караштуу, же ушундай абал болуп калдыбы, келбеди бая бала. 2-3 жолу келип келбей койду. Анан арадан бир 10-15 күн өткөндөн кийин өзүн асынып алыптыр деп уктук да. Өзүмдө болуп аткан бир окуя болуп атат да бул. Анан бизге жин менен ооруп келгендер, сыйкыр менен ооруп келгендердин көбү барып, мен акыркы чечим ушул өзүмдү асып алсам кутуламбы бул жашоодон деп барып, бул ички дүйнөм, жан дүйнөмдүн азапталышына чыдай албай, барып арканды жипти барып асып, мойнума дагы коюп көрдүм, бирок балдарым үчүн ыйлап ошол жерден кайттым деген кишилердин да сөзүн угуп атабыз да. Кээде ушундай жин сыйкырды менен деле адам өзүн жанкечтикке алып барып коюшу мүмкүн. Эми ушул жерде бир суроо пайда болот да дагы. Жиндер эгер ошол сыйкырчылардын, сиз айткандай, сыйкырчылардын заказы менен, буйрутмасы менен бир адамга келип ушинтип неметип аткан болсо, алар адамдын акылын толук башкарып ала алабы? Ошого бир кудурети жетеби? Же адам өз акылын билип, алардан баш тартса болобу? Жиндердин көрсөтмөлөрүнөн. Өзүң өлтүр, же тигиме уруш деген сыяктуу. Баш тартса болот. Бул имандын алсыздыгынан, анан ошол сыйкырдын күчтүүлүгүнөн дагы бир жагы. Ошону көтөрө албагандыктан, же болбосо билбейм, алымдар бул жөнүндө ар кандай пикирлерди айтышкан да. Мисалы үчүн жин менен ооруп калды, бирөө өзүн асканга чейин барды, өзүн билбей калды, өзүн жоготуп койду десе, буга кандай болот эсеп китеби? Жин кылдыбы же өзү кылдыбы? Эртең акырет эсеп китеби кандай болот деген маселелер бар. Ошон үчүн бул дүйнөдө чечим берип атканда, жин менен ооруп аткандарды деле биз соо адам катары, жинде эмес адам катары ага жаза чаралар боло берет. Акыреттегиси бул дүйнөдөгүсү деле. Эми акыреттегиси бул дүйнөдөгү жаза чаралар боло берет, бирок акыреттегиси Аллахка ташталат, ал иш маселе. Эгерде чындап өзүн башкара албай калган болсо, өзүн ошол жин бул нерсени, ошол нерсеге үндөп, өзүн толук билбеген абалда ошол нерсени жасап койгон болсо, бир иште бирөөдү өлтүрүп коет, же башка өзүн өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошондой учурда Аллах Тааладагы эсеп китеби Аллах Таалага калдырылат. Аллах Таала өзү билүүчү зат, бендесин жакшы, бирок биз бул жакта турган ал адам соо да. Ал адам соо, бирок жин кирип алды, кээде ошол зыян берип атат.
Бирок бул дүйнөдөгү адамдар менен болгон байланыштагы жазасына шарият үзүр бербейт. Бирок жинди деген тема бар. Жинди болуп калса, акылдан кетип калса киши, ага шари өкүмдөр андан сакыт болот. Намаз окуса күнөөкөр болбойт. Бир Аллах Таала буйруган милдеттерди аткарбай койсо күнөөкөр болбойт. Арам нерселер жасап койсо да күнөөкөр болбойт. Ошондуктан аларга өзүнчө атайын бир бөлмөлөрдө башкаларга зыян бербей турган абалда, чөйрөдө аларды исламда тарбиялайт. Эми жогоруда айтып өткөнүмдөй, акыреттеги жазасы, акыреттеги Аллах Таала тарабынан бериле турган жаза ал адамдын ички дүйнөсүн, ал адамдын жан дүйнөсүн башкалардан караганда жакшыраак билүүчү зат ага адилеттүү чечим чыгарат албетте деп ыйман келтиребиз. Темабыз аябай кызыктуу болгондуктан өзүбүздүн суроолор көбөйүп кетти. Эми кайра элдин суроосуна кайталы. Коомчулукта көз тийүү же назар оорусу бар. Ушуга эле окшогон хасад деген оору да айтылып келет. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам көз, назар жөнүндө көптөгөн хадистер бар. Алардан эң атактууларынан бири Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам «Иннал айна хаккун» көз тийүү, назар бул чындык, анын бар экендиги. Көз, назар жүрүп кетаткан төөнү казанга чейин алып барышы мүмкүн. Же болсо адамды болсо көргө, көрүстөнгө чейин, кабырга чейин алып барышы мүмкүн деген дагы хадистер бар. Бул нерседе тартыш жок. Эми көз кантип адамга ушундай бир оор абалга алып келет? Жөн эле карап койсо эле, суктанып койсо эле ушундай болуп калабы десе, бул дагы Аллахтын бир илими экен да. Көз качан тиет? Сизди таң калтырган жагдай, үй болсун, машина болсун, бир адамдын мансабы же келбети, ошону карап о деп айтабыз го биз, баягы коомчулукта сөздөрүбүз бар го, мону кара деген. Ошондо баягы суктануу менен караганда баягы көз тийип калышы мүмкүн экен. Кээ бир адамдардын көзү бар, ошолордун гана көзү тиет деген маселе бул туура эмес. Аллах кааласа ар кандай адамдардын көзү тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир мусулман экинчи мусулманга билбеген абалда азар жеткирип койбоштук үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бизди бир жолдомолорго үндөп койду. Кандай? Бир мусулмандын келбети, анын байлыгы, мансабы, анын кандайдыр мүлкү сени таң калтырса, ага береке менен дуа кыл деди. Аллахума бариклах. Ага береке бергин Аллахым. Мүлкүнө мүлк кошкун, сенин жолуңа кызмат кыла турган мүлктөрдөн болсун. Аллахым келбетине келбет кошкун, нурунан нур кошкун. Мансабына мансап бергин, ушул мансаптан кыянатчылык кылбай, туура жол менен пайдалансын, кызмат кылсын деген дуаларды чын жүрөгүбүздөн келип чыгып дуа кыла турган болсок, бир момун адамга дуабыз кабыл болот экен да, бул үчүн биз ажырланабыз, сооп алабыз. Эгер дуабыз кабыл болсо, ал адам үчүн, бир мусулман, бир тууганыбыз үчүн өтө чоң жакшылык кылган болобуз. Эми жөн эле бир нерсени көрүп алып, ва деген сөздөрдү айтуу менен билбеген абалда бир зыян жеткирип коюшубуз мүмкүн экен да. Бул көз тийүү, назар тийүү деген маселе. Эми ушул көз жана назар сыяктуу эле хасад деген оору бар. Коомчулукта бул жөнүндө пикир бар, түшүнүк бар. Хасад ал көрө албастык кылды. Көрө албастык кылган адам өзүнө кыйын да, ичин тырмап, өзү кыйналып жашайт. Көрө албастык кылган адамдын, хасад кылган адамдын, анын хасаты өзүнө гана зыян деген түшүнүк бар коомчулугубузда. Бирок бир адам экинчи адамга хасад кылды, мүлкүнө хасад кылды, көрө албастык кылды, келбетине же болбосо абалына хасад кылса, хасад көздөн айырмаланып турат. Көз таң калуу менен кароо да, суктанып кароо. Хасад болсо, ал адамдын мүлкү жок болуп кетсе экен, банкрот болуп кетсе экен, мансабынан айрылып калса экен, ушул ооруп калса экен деп андагы бир неиматтарга анын жок болушун бул жактан туруп жүрөгүңүздөн бир жаман баягы туйгуулардан, инстинкттерден келип чыгып, арам ниеттерде баягы ал нерсеге болгон сиздин баягы сезги туйгууларыңыз ал адамдын абалына да таасир берет экен. Хасад менен ооруп калыптыр деген нерсе бар. Ошол адам экинчи адам хасад кылгандыгы үчүн бул хасад ага таасир кылат дагы, ошол мүлкүнөн ажырашы мүмкүн, эмесинен ажырашы мүмкүн, бардык эмнени көрө албай аткан болсо ошол нерседен айрылып калышы мүмкүн, эгер хасад таасир берген болсо. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Аллах субханаху ва таала атайын бир сүрөт түшүрдү.
Ауду биллахи минашшайтанир ражим. Кул а'уду бираббил фалақ мин шарри ма халақ. Фалақ караңгы түшкөндөгү ошол Аллах Тааланын бир жараткан нерселеринен бираббил фалақ ошол караңгылыктын Раббысы менен жардам сураймын. Мин шарри ма халақ жаратылган нерселердин жамандыгынан жаратылган нерселер бардык нерсе кирип кетет. Анын жамандыгынан пане сураймын. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб караңгы түшкөн кезде ошол караңгылыктын зыяндарынан Аллах Тааладан жардам сураймын. Кээ бир хадистер бар. Онун ошол түндө кандайдыр бир балелер түшөт экен да жерге, жамандыктар түшөт экен. Ошонун жамандыгынан пане сураймын, Аллахтан жардам сураймын. Ва мин шарри гасиқин ва мин шарри нафасат фил уқад. Ушундай өрүлгөн жиптерди окуп көз ачыктардын ишин кылып аткан кишилердин өрүлгөн жиптин зыяндарынан жардам сураймын. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Кийинкиси хасад кылуучунун көрө албаган кишинин көрө албастыгынан жардам сураймын деген ушул бир сүрө бүткүл дүйнө жана көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн нерселерден Аллах Таала бизге пане, алардан зыянынан Аллахтан жардам сурашты үйрөтүп койду. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Айша небизен риваят кылган хадисте көптөгөн коргонуу дубаларын айтып жүрчү. Ушул Фалак, Нас сүрөлөрү түшкөнгө чейин. Бирок Фалак, Нас сүрөлөрү түшкөндөн кийин ушул экөөнүн бекем кармады, калгандарын таштап койду деген Айша небизен риваяттар бар. Ошондуктан биз дагы сыйкыр менен жин менен ооругандарды көбүнчө Фалак, Нас, Аят аль-Курсуну 100 жолу окуйсуң күндө деп атайын тапшырма беребиз. Андан эмесе кийинки суроо өтөлү. Эпилепсияны рукуя менен аяктырса болобу дейт. Эпилепсия бул жөндө азыркы медицина эпилепсиянын бул дарылоо мүмкүн эмес, бул дайым кайталана бере турган оору деп баа беришет. Бул эпилепсия кадимки эле талма оорусу. Оорудан айыгышы мүмкүн. Шизофрения докторда дабасы жок болгон докторлор жактан шизофрения оорусунан деле арылышы мүмкүн. Качан? Эгерде ошол шизофрения менен диагноз коюлган оорулуу киши же болбосо эпилепсия менен ооруп аткан киши ошол эпилепсия, шизофрения болду деп диагноз койгон кишинин абалы сыйкырга же жинге байланыштуу болгон болсо, буну толук дарыласак болот. Жинди чыгарса же сыйкырдан жандыргандан кийин баягы ооруларынан кайтат. Эгерде табигый жинди адам болсо, жинди болуп калган, акылынан тайып калган адам болсо, ага рукуя менен да жардам бере албай калышыбыз мүмкүн. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн биз экиге бөлүп карайбыз. Шизофрения, эпилепсияда жана башка ооруларда, психикалык ооруларда. Эгер жинге сыйкырга байланыштуу болсо, биз келгит, сен айыгып кете аласың, иншаллах биз жардам беребиз, Аллах жардам берүүчү, Аллах шифа берүүчү деп аларды окуйбуз, улантабыз. Эгерде табигый жинди болуп калган болсо, психикалык жинди болуп калган болсо, анда аны биз жок, силерди биз дарылай албайбыз деп аларга жооп беребиз. Ушул жерде бир суроо пайда болду да менде. Ошол экиге бөлүп карайбыз деп атпайсызбы? Мисалы медицина бардыгына бир жинди деген диагнозду берет, жинниканага жиберип коет. Бардыгыны. Акылдан тайган кишилерди. Ооба. Алар акылдан тайгандын бардыгын жинди деп жинниканага жиберип коюшат. Эми сиздер кантип ажыратасыңар ошону экөөнү? Окуп көргөндө билинет. Рукуяга келгенде, биз окуп көргөндө, Куран сыйкырга, жин ооруларга каршы аяттарды окуганда, ал адамда козголуулар, жүрөк эмелери тер басышы мүмкүн, денесинен, көздөн жаш келет, кээде ыйлайт, кээде кусат, кыйналат, же жин контактка чыгышы мүмкүн. Ошолордон улам биз диагноз коюп алып калабыз. Түшүнүктүү. Демек, рукуя окуганда билинет. Аракечтикти да сиздердин усулуңуздар менен дарыласа болобу? Болот. Бул дагы эпилепсия сыяктуу. Эгерде аракечтикке берилип кеткендиги жин сыйкырга байланыштуу болсо, биз ошол жин сыйкырын тазалагандан кийин Аллахтын кудурети менен ал адам аракечтикке жолоо коет. Аракечтикке баргандардын эки түрү болот. Кээ бир адамдар напсисинен улам, ошол анын мастыгына, анын ошол эмесине көнүп калып, ошол кадамга кайра бара берген учурлар болот. Алкаш деп айтабыз аларда, элдин тилинде. Эми сыйкыр жогоруда айтып өттүк сыйкыр оорулар жөнүндө.
сыйкыр менен ооругандар жүрөк кысылат, баш ооруйт, жашоодо жашагысы келбей калат, үмүтсүздүккө түшөт. Ошондой убакта ичкенде бир аз жеңилдегендей болот. Мастыктан, баягы унутупчу акылынан кеткенден кийин. Жанагы ооруларды билбей калат. Билбей калышы мүмкүн. Ошонун рахаты менен ичкиликке берилип, анан ичкиликке көнүп кеткендер бар да. Демек ошол адамдын ошол аракечтиктен чыгарыш үчүн ошо аракечтикке аны киргизген нерседен тазалайбыз дагы, анан ал өзү аракечтикке барбай коет. Муну да жанагы сыяктуу ошол аракечке берилип кеткен адамды окуп көрсө билинет. Билинет, ооба, симптомдорунан билинет. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. Касыйдачы, төлгөөчү, бакшы, көз ачык жана сыйкырчыларга динибиздин көз карашы кандай? Динибизде буларды душман катары көрүлөт. Эми кандай десек болот? Буларга барган кишинин иманы кетиши жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистер бар. Кимде-ким сыйкырчыга барса, анын айткан сөзү тастыктаса, туура экен, ии деп койсо, имандан кетет деген ачык хадистер бар. Анан сыйкырчылардын дагы түрлөрү болот. Мисалы үчүн касыйдачы кара сыйкырды жасабайт, булар дагы кандайдыр бидиат сыйкырлардан колдонушат да. Ошон үчүн касыйдачыларды өздөрүн имандан кеткен адамдарга кошпойт кейинки алымдарыбыз. Анткени алар ачык кара сыйкыр, баягы шарияттагы сыйкыр, аны үйрөнгөн кафыр болот, аны жайган бузукулук болот деген сыйкырга анын иши, кылып аткан иши, касыйдачынын кылып аткан иши бул адам жалпылай айтпай атамын, ошо бир адам жөнүндө кетип атат да. Туура келбегендиги үчүн бул адамдын кафырга чыгарбаса да, бирок бидиатчы катары кошушат. Бидиатчылардын катарына. Бүгүнкү күндө адамдар көз ачыктарга эмне себептен көп каттап калышты деген суроо. Бунун жообу алардын мусулманчылыгын, өзүнүн динин, өзүнүн иманын, этикадын жакшы түшүнбөгөндүктөн деп жооп беребиз. Динибизде бардык нерселерге чечим бар. Мусулман адам бул дүйнөгө келди, жашап атасыз. Сиздин ушул акылыңыз толук, өзүңүздүн кылып аткан ишиңизге өзүңүз жооп бере ала турган балагат жашына жеткенден кийин, ошол динди толук үйрөнүп, караны акты ажыратып алгандан кийин иманы бекем болсо, ошол кишинин эч качан сыйкырчыга барбайт. Качан барат сыйкырчыга десе, ал адамдын демек этикадында проблема бар, акыйдасында, иманында. Жакшылык жамандыкты Алладан деп билбейт, ал көз ачыктан деп билет. Ал адам бирөө менен айтышып кетсе, же бирөөдү жек көрүп калса, же бирөөдү көрө албай аткан болсо, көз ачыктарга ишенип алгандагы ошолор аркылуу ага зыян жеткирүүнү каалайт, арттан бычак сайганды каалайт. Ошон бул нерсенин көбөйүп кетишине себеп диндин жоктугунан деп бир сөз менен жооп берип койсок болот. Анан экинчи жагы бул нерсеге барышына себептерден көптөгөн себептер бар. Мисалы үчүн жокчулук себеп болушу мүмкүн, бир нерсеге жете албагандык себеп болушу мүмкүн, ийгиликке жетпегендик, көрө албастык, жек көрүү себеп болушу мүмкүн, толтура себептер бар. Ошонун баардык себептердин натыйжа кылып айтканда, ошол адамдын өзүнүн динди түшүнбөгөндүгүнөн, акыйданы, Алланы тааныбагандыгынан болуп аткан иштер. Түшүнүктүү. Анда эмесе кийинки сурообузга өтөлү. Жин сыйкыр ооруларынан айыгуунун кандай жолдору бар жана айыгуу үчүн эмне кылуубуз керек деп суроо жатышты. Бул оорулар бардык оорулар сыяктуу бир оору. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпылай оорулар жөнүндө мындай деп айткан. Аллах Таала жерге бир дартты түшүргөн болсо, албетте аны шифасын да кошо түшүрдү. Ар бир дартка шифа бар. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам шифа издегиле деди. Демек, бардык нерсенин өзүнүн чечими бар экен. Бул өзүнчө бир оору. Бул оорудан арылып кетиш үчүн эң жакшы жолу, эң туура, эң тунук жолу рукия шария. Бул ооруну жеңиш үчүн бизге Куран керек. Бул ооруну жеңиш үчүн бизге Пайгамбар алейхиссаламдын дуалары керек. Бул ооруну жеңиш үчүн чыныгы мусулман адамдын этикады керек. Чыныгы Аллах Таалага иман келтирип, жамандык, жакшылык Аллахка болгон такыбабыз керек. Бул ооруну жеңиш үчүн тынымсыз аракет керек. Тынымсыз аракет дегенде биз көп жылдан бери ушундай оорулар менен иштешип келебиз, окуп келебиз, рукуя кылып. Шу нерсени билдим, өзүмдө натыйжа кылдым. Кимде ким бул ооруда аракет кылса,
иманын бекемдөөгө, ибадаттарын аткарууга, милдеттерин аткарууга, тапшырмаларды аткарып, ошолорго каршы дуаларды окуганга, шыктанып, ошого жеңемин деген үмүт менен, катуу аракет менен аракеттенсе, ошол адам жеңе берет экен. Ошол адам иншалла кутулуп чыгып кетти бул оорулардан. Эми кимде ким кайдыгер караса, рукуячыга барып коюп эле өзүнүн тапшырмаларын аткарбаса, биз тапшырма беребиз да, кел окутуп койсоң эле жакшы болосуң дебейбиз. Келесиң, буга күрөшөсүң, бул күрөштү талап кыла турган, согушту талап кыла турган оору. Бул күрөш кандай күрөш десең, сен көзгө көрүнбөгөн жиндердин жана сыйкырдын жамандыгынан Аллах Тааладан пане сурап, Аллах Тааланын милдеттерин аткарып, өзүңдүн милдеттериңди аткарып, жана зикирлерде бекем болуп, Фалак, Нас, Аятал Курсулөрдү 100 жолу окуп, намазыңды окуп, ибадатыңды кылып, дарат менен жүрүп, анан күндө рукуядан тышкары, бизге келүүдөн тышкары күндө 3 саат, 5 саат, оор болсо 7 саатка чейин Куран угуу менен, Бакара угуу менен, Рукуя шарияны YouTube'дан угуу менен аларга каршы күрөшөсүң. Ана ошол күрөштө адам кайдыгер карабай Аллахтан үмүт кылып аракет кылса, ихлас менен, чыныгы дин менен, ана ошондо ал адам бул нерседен арылып кетет да. Кече мен таң калдым. Бир кызды окуп жүрөм да, көп болуп кетти. Көптөн бери окуп жүрөм ал кызды. Өзү жолукчаңыз. Анан эмне болду десе, аркасынан аялдардан ошол кыз жөнүндө сөз угуп калдым. Ишеничтүү сөз. Неге бул кечигип кетип атат деп таң калам да. Тапшырмалар толук аткарбайбы десем, тапшырмалар деле убагында кайдыгер карайт, убагын кээде ошол бекем аткарып калат. Неден экен десем, анын этикадында экен да. Анан ортодо бир бала чыгыптыр, ал ошо кызды алам деп. Балам чыгып, ага бир жуучу жөнөтөйүн десе, ортодогу адамдар ал кызга кабар жеткирсе, эми мага такуа адам керек эмес. Эми баланы кичине айткандар, такуа бала экен, ошол бир жактан окуп келиптир, үйлөнбөгөн бала, өзүбүздүн тааныштардан да. Бул окуяны мен билгеним үчүн айтып атам. Анан мага такуа адам керек эмес. Такуа адам мени көчөгө чыгарбай коет деп ушундай дептир да. Мен ошондон аябай бир ичимден бир наразылык пайда болду. Эмнеге десе, көрүп атат, өзү жин менен ооруп атат, жин ага каршы күрөшүп атат. Көпчүлүк ушул рукуя менен иманы бекем болуп кетет. Рукуяга келет дагы Алланын кудуретин көрүп атат да. Ушул көзгө көрүнбөгөн махлуктар ага күрөшүп атат, азапталып атат, жан дүйнөсү кыйналып атат. Куран ага жардам берип атат. Башка эч ким жардам бере албай атат. Куран, Алланын сөздөрү. Эгер инсандын сөзү болсо, Чыңгыз Атовдун сөзүн же болсом, да башка бир адабиятчынын сөзүн 20 000 жолу айтсаң дагы арылбайт да бул оорудан. Бул Аллахтын илахи сөзү. Бул сөз шундай кубаты бар экен, бул жаратуучунун сөзү. Бул сөз менен эгерде ихлас менен, кут менен аны тыңдасаң, сен шифа аласың денеңе. Эгер бул сөздөр менен, сөздөрдүн мааниси менен жашасаң, толук бактылуулугун гарантталган Кудай тараптан. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Астагфирулlah, ва ман а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Ким менин зикримен жүз өгүрсө, мен ага тар жашоо берип коёмун. Зикримен жүз өгүрсө. Ошон үчүн кээде оорунун созулуп кетиштиги, убакыт, натыйжалар, результаттар болбостугу адамдын өзүнөн болот. Адамдын кайдыгер караганынан болот, биринчиси. Экинчиси адамдын таквасынан болот. Үчүнчүсү эч кандай себеби жок эле Кудай ушул нерсе менен сынашып көптү бендесин. Көп мөөнөткө чейин. Бирок ал карындаштар мен шуну көрдүм. Демек таквасынан болуп атат. Таквасынан болуп атат, кайдыгердигинен болуп атат. Ушул жерде пайдаланып, учурдан пайдаланып, сыйкыр, жин, кара дуа менен ооруп аткан, учурда ооруп аткан кишилерге кайрылып кетким келет. Аллах Таалага бекем болуңуздар. Иманыңыздар бекем болуңуздар. Бул оорудан кутулуштун бир гана жолу бар. Жогоруда айтып өткөнүмдөй. Куран жолу. Куранды укканга ихлас кылыңыздар. Куран укканда жан дүйнөбүз менен, берилүү менен угайлы. Жана ошол Курандын маанилери менен кайдыгер карабай, маанилерине аменен жашайлы. Анткени Куран сизди дем салуу үчүн гана түшпөдү, никеде окуш үчүн гана түшпөдү, жаназада гана окуп калыш үчүн түшпөдү. Куран адамдар ал менен жашоо үчүн, адамдар андан чечим алыш үчүн, ар бир көйгөйлөрүнө чечим болуш үчүн Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн китеп. Демек ушул китепке канчалык жакындашсак, биз жамандыктардан ошончолук алыстайбыз. Канчалык ушул китептен алыстасак, жамандыктарга ошончо жакындайбыз деген сөз келип чыгат. Зикирлерге бекем болуңуздар. Фалак, Нас, Аятал Курсуну күндө 100 жолу окуп атканда дагы ихлас менен, кунт менен, берилүү менен, жан дүйнөбүз менен, кудум аларды жеңип аткандай, кудум аларга каршы күрөшүп аткандай окуйлу. Намазга бекем болойлу, ибадатка бекем болойлу, зикирлерге бекем болойлу,
мусулманчылык милдеттерге бекен болойлу. Анан оору жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадис бар, шуга байланыштуу. Кимде ким ооруса садака берсин, садака ооруну кетирет дейт. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мүмкүнчүлүгүңүз төмөнүрөөк болсо, анда төмөн ошого жараша bir musulmanды bir kursan kılış üçün, bir kıynalı otkandı bir şattandırış üçün sadakanı bereli. Sadaka inşallah bizim bəleylerden tosot. Anan sebeplerini atkaralı. Eğer Gimalay toğunday sıyıkır bolsa da getet. Eğer men aytkanday tarzda atkaralı turan bolsa inşallah. Antkeni Allah Taala Kur'anda aytat. Eğer menden surasa, bu söz dalil. Jogorda aytkan sözlerge. Benden surasa, ya Rabbim maga devsoluk ber dep surasın. Meyli başka nerseni surasın, men albatta beremin dedi. Estağfirullah, beremin, sözsüz beremin dedi. Şunday bir rivayetler var sahabalardan biri. Eğer Allah'tan çınıgı niyet menen onu toğ kıyımılasın desen toğ kıyımılap ketken uçurlar bolgan eken de. Men misal katar ayttım dep ortasından söz aytkan eken. Oşon üçün Kudayga bolgan ıhlasыбыз, Kudayga bolgan işenimibizди beken bolsak inşallah bardык nersege жолу бар. Андай эмесе кийинки суроого өтөлү. Эки суроону бир кылып берейин сизге, эки суроону бир маанилүү экен. Стресс, депрессия, ушул сыяктуу оорулар жин оорусунан болушу мүмкүнбү дейт. Дагы бирөөсү жин оорулары өлүмгө алып баруу коркунучу барбы жин ооруларында дейт. Стресс, депрессия менен бүгүнкү күндө Аллаху алам 200 миллиондон ашык адам жабыркап келет. Учурда. Бул аябай эң чоң көйгөйлүү маселе оорулардын катарында. Ушул депрессия кээде адамдарды чыгып кеткенге жол бербей, ушунун аягында өтө бир коркунучтуу натыйжаларды алып келген учурлар бар. Сиз айткандай өзүн жанкечтик кылуу, домдон өзүн таштап, машинага чыга коюу, асынып алуу деген маселелер. Бул сыйкырдан болобу десе, албетте сыйкырдан болушу мүмкүн. Кээде сыйкырдан эмес, анын акыйдасынан, иманынан да болушу мүмкүн. Кудай Таала айтып атат, Аллах субханаху ва тааля Кур'ан-ы Каримде, "Estaizu billah, la nabluwannakum bi shay'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal." Biz albatta sizlerdi sınayбыз бұл дүниеде dedi. Бұл дүние сыноо дүниесі. Бұл дүние рахат деп, бұл дүниеде сыноо жоқ деген адам адашат. Проблемалардан жиынтығы болған жашоо. Бұл жашоога келген адам проблемаларды чечип жашап кете береткен. Проблемалар дайым адамга дуучар болот, дайым адам жанынан жолугат. Ошол проблема келгенде сабыр кылыш керек, кези келгенде ага каршы күрөш керек, проблемага каршы. Ошондо отуруп, буну жеңип отуруп, бул дүниеден кетет экенбиз баарыбыз. Бұл дүние бардығына проблема, бардығына сыноо. Капыр болсын, мусулман болсын, жакшысы болсын, жаманы болсын, айырмасы жоқ. Шул сыноо дүниеден, ошол сыноо дүние деп көз караш кылган мусулман адамдын этикады анын жашоодогу амалдарын тартиптеп берет экен да. Этикадыбыз кантип тартиптейт биздин амалдарыбыз десе, биздин этикадыбыз Аллах жалгыз, Аллах бар, жаннат бар, тозок бар, кыяматка бар, эсеп китеп бар. Бул дүние өткүнчү. Бұл дүниеде Пайғамбар алейхиссалам бір мұсафир сияқты кетет киши деп атат мусулман адам. Демек биздин бара турган түбөлүк жашообуз бар экен тиги жакта. Ошол жашоо, тиги жактагы жашообузду бактылуу кылуу үчүн, бактылуу болуш үчүн бул дүниебизден көз каранды. Эгер кимде ким бул дүниеде Аллах Таала айткандай, пайгамбар көрсөткөндөй жашаса, демек акыретин тикелептир. Кимде ким бул дүниеде Аллахтан алыс болуп, Аллахтан жүз үйрүп, пайгамбардан баш тартса, ал түбөлүктө жаханнамды өзүнө даярдаган болуп калат да. Ошондуктан мусулман адам мындай нерседен алыс болот. Бул көбүнчө ушул 200 миллион дегенибиз көбүнчө ошол капыр өлкөлөрдө, мусулман эмес өлкөлөрдө өтө көп кездешет. Анткени аларда этикады жок аларда. Бул дүние үчүн гана жашайт. Акырет эсеп китеби жок ал жакта. Биз мусулман адам акыретке байлайбыз ар бир иште. Бул эртең акыретте жооп бересиң, жакшылык кыл, сооп болот, ажыр болот, жамандык кылсаң күнөө болот акыретте. Адамгерчилик деген нерселер бар бизде. Ошондон улам бизде сабыр деген нерсе бар, канаат деген түшүнүктөр бар, ата бабаларыбыздан калып кеткен. Ошолор менен бизде канчалык жакыр мусулман өлкө болсо деле, анда депрессияга түшкөн, өзүн өлтүргөн адамдар аз кездешет. Эми аларда кичине иши жүрүшпөсө, проблема мен ушинтип жашаймынбы, андан көрө өлүп алганым жакшы экен деп туруп, жакын жердеги өзүнүн тегерегиндеги кишилерден неге мен мындай эмесмин деген суроону жооп бере албай өзүн өлтүрүп кеткен да көбүнчө. Анда берсе сизге акыркы сурообуз. Ушул рукуячыларга, рукуя окугандарга, ошо рукуя сүрөлөрдүн, рукуя аяттарын окушат да. Ооба. Жалпы ошо рукуячыларга, рукуя окугандарга жиндердин зыяны тиеби?
Ушундай суроо келди. Зыян нерсе. Тийиши мүмкүн. Тийбеши да мүмкүн. Сыноо дүнүйө жана айтканымдай. Ушул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир жакшы бир хадис бар. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Абдуллах ибн Аббас жаш сахаба болгон. 13-14 жаш, 12 жаш. Ошондой жаш кезинде атына учкаштырып, ачырына учкаштырып баратып бир сабак өтөт. Эй Абдулла, Аббас разияллаху анхунун баласы. Эй Абдулла, улум, сен жакшылап угуп алган. Бүтүн дүйнө жүзү чогулуп келип сага жакшылыкты кааласа, Аллах каалаган гана жакшылык болот. Терскерисине көрө бүтүн дүйнө адамдар үммөт чогулуп келип сага жамандыкты кааласа, Аллах таала каалаган гана жамандык болот. Андан ашыгы болбойт. Демек, мынау нерсе этикат маселеси. Этикат, жакшылык, жамандык Алладан болот. Эгер Алла каалабаса болбойт ал нерсе. Алланын каалаштыгы бул сыноо бизге. Рукуя окуп жүрүп эч кандай зыян болбогон кишилер бар. Рукуя окубаган кишилердин канча деген кишилер кыйналып ушул менен азап тартып, жин сыйкыр менен жашап аткандар бар. Кээде рукуячыга зыян болот десе болот. Өзүбүздө деле болот ал нерсе. Бала чакабызга зыян берет. Үйүбүздү ушундай жин баскан учурлар болгон. Эч ким кире албай калган учурлар болгон. Ушундай учурлар болгон. 2014-жылы үйүбүзгө эч ким кире албаган. Ким кирсе ага жин кирип кеткен. Үйдү эч эле кирип болбогондуктан 2 ай үйдө эч ким жашабай калдык. Ошол үйдө коңшулар кирди, ооруп атканда бул жактан мен бардым, тууган урук барды, бардыгына жин кирип кеткен учурлар болгон. Ошондой катуу нападениялар болот. Буну эмне дейбиз биз? Рукуядан болду дебейбиз да, Алладан болду дейбиз. Ошондой этикатты турлап алсак, иншаллах эч кандай проблема болбойт. Болсо деле Кудайдан да. Бул рукуя окубаган кишилердин жин менен ооруп аткандыгын мен көрүп атпаймынбы көзүмдө? 10 жылда ооруп жүргөндөр бар, жин оору менен. Урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү, ушу менен биздин бүгүнкү маегибиз аяктайт. Эгерде сиздерде ушундай суроолор болсо, эгерде сиздерди көптөн бери кыйнап келген ушундай оорулар же ушул оорунун белгилери болсо, Сулайман Кочкорбаевке кайрылсаңыздар болот. Бул кишинин Facebook'та баракчалары бар. Куран менен дарылоо деп Facebook'та группасы дагы бар. Иншалла экрандын түбүнө да номерлер менен коюп койгонго аракет кылабыз. Аллах таала бардыгыңыздарга шифа берсин. Ар дайым саламатта болуңуздар.